Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Анан азыр биз жол тартып баратабыз. Адам алейхисаламдын аялы Хава эненин кабырын жанынан өтөбүз. Ошол жерге келгенде бир кабар беребиз. Автобуста туруп иншалла көрүп коесуздар. Биз саякат кылууну дагы артыкчылык кылып айтып атканыбыздын себеби пайгамбарыбыздын айткан хадисине көрө. Пайгамбар айткан: "Сыйху фатасиху", саякат кылгыла, ден соолуңар сак болот деген. لا ينزل. أنت تقف دقيقة واحدة عندما رجعت إن شاء الله سنخبر. Пайгамбарыбыз саякат кылгыла, ден соолуңар сак болот деген. Анткени адам бир орунда тура берсе, бир аз жүрөгү кысылгат. Бирок айланып, саякат кылып, жер алмаштырып, жер көрүп, эл көргөн болсо, адам ден соолугу сак болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай. Азыр биз иншалла өзүбүзгө бул мадани, руханий лечение кылып атабыз. Ден соолугу сак болот иншалла. Саякатыбыз бул эми башталды. Бул биринчиси деп атасак болот. Мына жерден азыр биздин шофер байкебиз калпак кийип алды, ошон үчүн байке деп койдук. Бурулуп атат. Мына оң кол тарапта Хава эненин кабыры жайлашкан. Biz az avtobusdan түшпөйбүз, токтоп туруп эле ушул ичинде тааныштырып өтөрбүз иншалла. Ажакелер, көңүл бурабыз могул жерге. Мына автобустун оң кол тарапты караңыздар. Оң кол тарап ушул Хава эненин кабыры жана анын жанында башка кичинекей жөн тарыхый кабырлар кимдики экени белгисиз. Бирок Хава эненин кабыры ушул жерде жайлашкан, оң кол тарапка. Ал эми Адам алейхисаламдын кабыры кайсы жерде экендиги белгисиз. Бул Хава эненин кабыры ушул жерде, оң кол тарапта. Биз түшпөйбүз, түшкөн менен мындай эле көргөнүңүздөрдүн айырмасы деле жок. Терезеден оң жакта карап бир көрүп коюңуздар. Кабырга келгендеги кабырдын дуасы мындай нерсе: Ассаламу алейкум я ахлил кубур. Кыргызчасына айталы, кабыр ээлери, Аллах Тааланын тынчыгы силерге болсун. Силер бизден мурда келдиңер, биз дагы силердин артыңардан келебиз. Аллах Таала силерди дагы, бизди дагы кечирсин деген дуаны окуйбуз. Азыр биз жол алган орун шаардын наркы чет жагына өтөбүз иншалла. Кайыктарга түшүп, яктага түшүп, Кызыл деңиздин накта өзүндө катуу тездикте бир сыра айланабыз иншалла. Албетте бул дагы болсо жүрөктө эс алдыруулардын бири болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыңыздардын зыяратыңыздарды кабыл кылсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр биз Жидда шаарына саякатка чыгып кетебиз. Буюрса ажекелердин кызыктуу видеолорун көрөсүздөр иншалла. Ажекелердин өздөрүнөн дагы интервьюларды алабыз. Сезимдери кандай болуп атат, ибадаттары кандай болуп атат. Иншалла. Алдыда көптөгөн кызык видеолор бар. Масжидил Кысаска барабыз, деңизге барабыз, көптөгөн жерлерге айланабыз иншалла. Анда эмесе, бизди күзөтүп барыңыздар. Акырына чейин видеону көрүңүздөр.
Өтің. Az жеткенде кылышпайсызбы? Bir-iki tartıp koyalım. Kapağınızı açıp koyasınız. Bir. Sokarlar bir. Bismillah. Айтпай тұрасыз, баштабай тұрасыз. Қызыл деңізге кетті таспы? İbadattар қандай болды? Жақсы болып тағы? Машалла. Қанша жол умра қылдыңыз? Азыр 4-нче болуп атат азыр. Эртеге. Машалла. Бүттү. Көбөйтүп берипсиз го? Айланып кеткен. Машалла. Машалла. Сиз дагы кеттиңиз? Машалла. Канчанчы келишиңиз буяка? Биринчи жолу келдим. Биринчи жолубу? Биринчи болмос, акыркы да болмос. Aslında koştuk kısa köprü. Ооба. Hazır Kızıldeniz'e safar tarttık. Büyüse barıp közümüzü görsek bir şey kanday olganday Ооба. Ооба. Ежелер сіздер қайерден кеттіңіздер? Biz Жалауаттан келдік. Жалауаттан келдіңіз бе умраға? Бірінші жолы келдіңіз бе? Birinci жолу келишибиz. Алланын буйругу менен Ооба. умра амалдарын аткарып жатабыз. Ооба. Балам себепчи болду. Балабыз алып келди бизди. Кудайга миң калла шүгүр шагынада. Ооба. Рахмат силерге дагы. Siz özünüz жалгызсыз го эне? Нарактабы? Жака отуруп атыр да? Көмөнөн тарттым. Az. Жақсына сөйле. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna Kızıl Dengiz'e safar tartıp kelatabız. Biz uşunday жақшы ziyaretlerde Allah tamandan Allah'ın konukları bolup çakırıldık. Kudayım bardık yer yüzde Müslümanların bardığını çakırsın. Bardık tarat ibadatları bardık kabul olsun. Bu kızlarımız menen, zürriyetlerimiz menen gelişken nasip kılsın. Allah'ın bizi dağı bu ahirkisi bol olsun. Birinci ibadatımız kabul olsun. İkincisi şu Pars hacılarga niyetimiz var. Pars hacılar açılıp, Esraman dünyada bütün Müslümanlar Pars hacılarını atkarışka biz tilekleşmiz. Olam sen dele ömrün uzun rızkın buluk olsun, derecen büyük olsun. Allah'ın kılgan hacların, kılgan ziyaretlerin, Allah'ın yolda kılgan hizmetlerin Allah özü kabul kılsın. Kudayım bardığımız şu cennette sürap geldik. Bardığımızga cennet bahçelerde nasip kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin koşnası olup köleden içip şefaatine ege buluşurdu. Allah'ım Kudayım bardık Müslümanlar nasip kılsın. Musafir elde жүрген baldarımız, kızlarımız rızkı izlep kelgende, şu yerge daha rızkı izlep kelgen migrantlar var. Onlardan rızkısını Allah'ım mol kılsın. Topkanlarına feyzi bereke versin. Özlerini hacge bargıçılardan kılsın. Zekat vergiçilerden kıdarına koysun. Allah'ım cennetin aklı az bolup de cennet akıldan boluşka bize bargıçka nasip kılsın. Amin. Amin. Allahu Ekber. Rahmat ece. Kem bolgun. Maşallah. Hacı siz qayerden geleytasiz umraga? Men Ravon rayonu Tömoyun Alip. Jubayыңыз менен? Ооба. Maşallah. Maşallah. Birinci жолу келишиңиз бе? Ооба. Тәсирлер болбаса керек. Жақсы Құдайға шүкір. Maşallah. Аллага. Мендегилерге балдарыңызга дуаны кылып атасызбы? Дайым Аллаға бесеп шүкір şu күндерге жеткіріп, шундай жақсы жерлерде, шундай жақсы адамдар менен şu yerге келіп, şu yerin nanı, çayı,
өзі нәсіп қылып ушунчалык мүмкүнчүлүк жараткан Аллага бейсеп мактоолор болсун, бейсеп шүгүрлөр болсун. Рахмат Ажеке, рахмат. Алла разы болсун. Дагы кайра келип насип этсин. Эл журтубуз тинч болсун. Ажеке, сиз дагы биринчи жолу келиптасызбы? Мен дагы биринчи жолу келип атам. Машалла. Мен өз жашаган туулган жерге Нокат жатамын. Өзүм азыр жашаган турган жерим Бишкекте турам. Дайбичем балам үчөөбүз келдик. Алланын каалоосу менен Алла чакырды келдик. Умрага. Эми Алла кабыл кылсын. Баары инсандарга баары үмүттөрдө кийинки дагы келе турганга насип болсун. Алла разы болсун. Амин. Мына эжелерибиз дагы бар экен. Эжелерибиз. Бияк эже апаңыз болобу сиздин? Бияк апам болот, 93-ке чыкты. Машалла. Биринчи жолу келип атабыз ажыга. Машалла. Аллахым ушу кылган ибадаттарды кылып атабыз. Аябай тилектерди тилеп атабыз. Аллахым дагы көп тилектерди кылабыз. Аллахым кабыл кылсын тилектериңизди. Ажеке, сиз көптөн бери келип атат окшойсуз, а? Assalamu alaikum. Жоқ, biz көптөн бери эмес, biz биринчи жолу эл катары. Супермен болуп калбадыңызбы иши? Жоқ, биринчи жолу келдик. Биринчи жолу келишиңизби? Мен Россиянын Сахалин шаарынан келдим. Россиядан келдиңизби? Россиядан Кыргызстанга барып, атам менен апамы алып, үчөөбүз келдик. Россиянын гражданы эмессизби? Россиянын гражданы. Россиянын. Ушундай боло берет экен, а? Кыргызстанга келип кетсе. Ооба, боло берет экен. Ушу ажы баштар өздөрү жардам берип, визаларды бүтүрүп беришип, иншалла баары шүгүр. Анан ушу умрага келе турган бир туугандар, китепти баарын алып Кыргызстанга сатылат экен. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын полный окуп алып анан келсеңиздер, мен ушуну сунуштайт элем. Анан түшүнөт экенсиздер. Каякта жүрөсүздөр, эмне кылып жүрөсүздөр, баарын ушу китеп өзү түшүндүрөт экен. Берсине тартып коеюн. Ажекелерди. Таксырым супермен болуп калыптыр бул киши. Кайра келе берип, таксыр. Көптөн бери келип атасызбы сиз? Жок, биз көптөн бери эмес. Биз дагы биринчи. Мурда келгенсиз да? Биринчи жолу келип атабыз. Биринчи жолу келип атасызбы? Ооба. Машалла. Сизди харамдан эле көрүп калам. Бул киши кайра келе берип, супермен болуп калган окшойт деп атпаймынбы сизде? Насип болуп биринчи жолу келдик. Эми иншалла көп келип турабыз. Ниет болуп иншалла. Умраны көп эле кылдыңызбы? Алхамдулилlah. Тавафта көп эле кылып атсаңыз керек. Колдон келишинче кылып атабыз. Эми убакыт ушунча келгенге жараша. Ооба. Колдон келишинче кылып коюш керек да. Күчүбүз жетишинче кылып атабыз. Ибадатты көбүрөөк кылып барышыбыз керек да. Качан келебиз, качан жок. Алла насип этеби кайра? Туура айтасыз. Алла разы болсун. Иншалла. Кайра Санжар Дамла менен келе белеңиз. Иншалла. Алла насип кылса дагы келебиз. Машалла. Ажы башыңар жакшы эле мамиле кылып атабы? Жакшы эле. Ажы башыбыз машалла түшүндүрүп, болгон мүмкүнчүлүктөргө баарын аракет кылып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакшы уюштуруп алып барып атат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Ажеке, сиз дагы биринчи жолу келишиңизби? Ооба, биринчи жолу келишим. Аравандан келдим. Араван районунан. Аллага шүгүр, ошо ибадаттарды кылып атабыз. Жакшы жүрөктөр бошоп, жакшы ыхлас кылып жүрөбүз. Машалла. Алла разы болсун. Дуа кылып туруңуз. Үйдөгүлөргө, Кыргызстанга. Ошо. Ошо Алла Таала ошо эл Кыргыз элине ошо Алланын мээрими, ырайымы, рахматы, берекеси болсун. Амин, амин. Рахмат. Ака, диалог жакта дагы ажекелерибиз. Аялыңыз менен келдиңизби сиз? Ооба. Кай жерден келдиңиз? Нокаттан, Кыргыз атынан келдик. Нокаттан келдиңизби? Биринчи жолу келишиңиз болсо керек. Биринчи жолу келишибиз. Көпчүлүгү эле биринчи жолу келсеңиз керек. Машалла. Эне кандайсыз, жакшыбы? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кыйналбай этпей эле жүрөсүзбү? Кыйналбай, ушу келиндер карап атат. Машалла. Насип кылган экен келдик. Ооба. Рахмат силерге. Ооба. Алла разы болсун эжени. Көп дуа кылыңыз эми. Дуа кылып. Үйдөгүлөрүңүзгө, неберелериңизге, балдарыңызга. Чебирелер менен дуа кылып атат. Алла жеткирди. Ата эненин балага кылган дуасы кабыл болот экен да, сөзсүзчү. Балдарыңызга сөз дуа кылыңыз иншалла. Насип кылган экен, ушу дуа кылып отурабыз. Ооба. Алла разы болсун. Рахмат эне. Мына эжелерибиз бар экен бул жакта. Мына эже, сиз дагы биринчи жолу келип атасызбы? Мындай жакшылар, ооба, биринчи жолу келип атышыбыз. Машалла. Сиз дагы эже? Биринчи жолу. Машалла, жакшы келип. Мына эже. Эжелер кай жактан келип атасыздар? Аравандан келдик.
Экөөңүздөр тең? Сиңдим Нокатта, мен Аронда. Машалла. Арондан ушу Алланын бизге берген 5 парыздын бири болгон. Ажылык сапарын Алланын ыраазылыгы үчүн намаз окуп Умра сапары. келдик. Алла разы болсун, Аллага шексиз шүгүрлөр болсун. Машалла, Алла разы болсун. Мына кежелер заг бар экен бул жакта. Машалла. Бул жакта ажекелерибиз бар. Аялыңыз менен келдиңиз, машалла, жакшы экен. Биринчи жолу келишиңизби? Биринчи жолу. Машалла. Таасирлер болуп атса керек. Сонун иншалла. Машалла. Канча жолу умра кылдыңыз? 3 жолу. 3 жолу кылып койдуңузбу? Азаламатсыз го. 3 жолу умра кылдык, алхамдулилла. Тавафты 2 жолу таваф кылдык. Машалла, жакшы экен. Тавафты башкаларга да караса болот экен да? Өткөндөргө дагы, өтүлектерге дагы мусулмандын бардығына арнай берет экенсиз. Умраны бир эле адам арнай алат экенсиз, ушундай экен. Тавафты бизге деле атап кое бериңиз эми. Иншалла. Колдон келсе иншалла. Бардыгына десеңиз биз катарына кирип каларбыз иншалла. Машалла. Мынакей биякта крутой ажылар отурат. Ушулар тартыш керек, эң главный. Ажеке каяктан келетсиз? Нокаттан келдим. Нокаттанбы? Машалла. Биринчи жолу келесизби? Биринчи жолу келдим. Таасирлер катуу болуп атса керек. Кудай каласа жакшы. Кабаны биринчи көргөндө эле дуа кылдыңызбы? Биринчи көргөндө өзүм билбей калдым. Ой, сүйүнүп. Озуна кийин жаттаган нерселер дуалар эсиме чыгып калды. Мындай көрүнүштөр болду. Ушерге келдимби деп ойлоп деген. Өзүмү жоготуп койдум. Не болуп атат деп, Киргендерди көрүп калып калдым өзүм. Машалла. Ошондой нерсе дуа кылып баш керек экен ажеке. Иншалла. Кабаны ким биринчи көрсө, сразу дуа кылса, дуалар кабыл болот экен да. Дуаларды кылып калыңыз иншалла. Бу жерде дагы көп болобуз. Ихрамды кийип, башынан дагы умра кылса болот. Тавафты кыла берсе болот. Умра кылып атабыз. Ооба. Атама, апама. Ооба. Алла разы болсун. Мынакей ажеке каяктан келдиңиз? Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Нокат районунун Зулпиев айыл өкмөтүнүн Жатан айылынан боломун. Ушул Алла таалам чакырган экен. Насип кылып умрага келип калдык. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Дуалар берип атабыз дуаларды. Кабыл болсун. Ошол. Биринчи жолу келишиңиз да? Мен биринчи жолу келишим. Алла разы болсун. Дуаларыңыз кабыл болсун, ибадаттарыңыз кабыл болсун. Ажым. Ажы болуп кайтасыз да эмне болсо дагы. Умрага келгенден барды ажы болуп кетет. Көрдүңүзбү арабтардын барды хажы деп атты. Арабтардын бардыгы эле кыргызча сүйлөп калыптыр. 5 сом, 10 сом дегендей эле. Мындай котормошунун кереги жок экен, а? Ошондой болуп калыптыр. Ооба. Өздөрү түшүндүрүп магазинге кирип кыргызча сөзсөң жооп берет экен. Мен Кыргызстанды сүйөм деп коет арасында. Жакшы көрөм дейт. Машалла. Сиз каерден келдиңиз? Мен дагы Нокаттан. Баарыбыз бир досторубуз, бир айылданбыз. Машалла. Бардыңар бир айылдан келсеңиз да? Ошо аркада крутой болуп отурганыңарды эле байкап калдым да. Бул Аяшкабыз. Машалла. Бияк кой. Сиз дагы биринчи жолу келип атасызбы? Биз дагы биринчи жолу келип атабыз. Машалла, жакшы экен. Апасын алып келди. Апаңыз келди. Машалла. Апаңыз каякта? Биякта отурганбы? Аялыңыз менен кошо келдиңиз? Өзүңүз апаңыз менен, машалла, жакшы экен. Машалла. Сонун экен анда сизге. Апаңызга айткандай, апаңызга дуа кылдырып калың ушул жерде. Апа, мага дуа кылып коелуң десеңиз, иншалла баласына кылган дуа сөз кабыл болот экен да. Иншалла көп дуа кылдырып, ата-эненин дуасын алдырып калышыбыз керек экен да. Ушу сөздү азыр апасына айттым го. Ооба. Апасына айттыңбы? Эми баласынан суада атасың. Машалла, жакшы экен. Эми Алла айттырып койду да. Өзүң билбеген халатта экөөнүн тең сурап алдың. Ооба. Алла айттырып койду. Дуаны кылдырып калың. Ооба. Сиз бактылуу адам экенсиз. Көпчүлүгүнүн апасы жок да азыр. Иншалла. Апам болгондо азыр алып келип дуа кылдырат элем дегендер көп да. Сиз дуа кылдырып калың. Анан энелердин, эми биздин дагы энебиз болот да. Энелердин бардыгына кылган дуасы, биз деле баласы болуп кетебиз да. Бизге дагы, ушул кишилерге да, ажыларга дагы бардыгына. Анан кыргызстандыктарга, бүткүл мусулмандарга дуа кылдырып калың. Иншалла. Алла разы болсун. Эсен аман жетип алайлы эми. Кызыл деңизге карап кетип атабыз буйруса. Ал жактан дагы жакшы нерселерди көрөбүз. Буйруса.
Şunu kişiler töremez silip koymuyor. Jeşne soy. İşi olmasın diye balıkçısı da olmasın diye koydum değil mi? Birisi olsun, akıllısı olmasın. Ha, yemi al. Her zamanlar hem gelip dağılır. Emi. Oo. Antip kataytып қалсаңыз Алла Таала кечирет аны. Ал андай ниет эч кимде болбойт да. Башка келбейин деп эчим айтпайт. Болгон Алла Таала аны кечирет. Ооба. Андай хадистер бар. Ката сүйлөп алса деле Алла Таала кечирет деген. Ооба. Алла разы болсун. Бuyakta Azekebиздин Azeke, assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшы. Кыйналбай эле жүрөсүзбү? Буяк балаңызбы? А, машалла, машалла. Балаңызга дуа кылың. Балаңыз Фирдаус Алада пайгамбарлар менен бирге болсун дең. Дуа кылып коюң эми. Берин дуа. Амин. Амин. Амин, амин. Амин, Аллаху акбар. Амин, амин. Амин. Мен да ошо болсун деп коюңчу. Амин. Амин, амин. Аллаху акбар. Кызматын кылып атасыз таксырым? Ушул кишинин кызматын кылып калың. Дуасын алып калың. Дуасын алып. Иншалла. Алып келдик. Ооба. Бейиштин эшиктери ачык экен да сизгечи. Разы болсун. Кириштигиңиз оңой экен сизге. Кааласа. О, машалла. Өтө сонунан да. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Жакта таксыларыбыз бар экен. Путуңуз эмне болду сиздин? Жакшы болуп атабы? Хамдешир жакшы. Сон. Ажеге. Көп баскан. Бул жолдо кыйналып калсаңызчы сизге сууп болот. Бул жолдо келбей үйүндө колбаса жеп отургандар бар, майда чайнап коюп. Келем десе да келе албай аткандар бар. Ооба. Алла насип кылган. Ооба, Алланын жолунда чаң жукса дагы Алла Таала күнөөңүз кечирет иншалла. Алла каалаган адам берет. Апаңыз менен келдиңизби? Апасы менен келгендер көп экен туугандар. Силер дагы апаңар менен келип, мына апасы барларга бактылуу карагыла. Апаңарга, атаңарга өзүңөр үчүн дуа кылдырып кагыла. Балаңыз үчүн да бир дуа кылып коюң эми. Балам өмүр узун болсун, тынч болсун, жанасына баш болсун. Амин. Дагы ушул жака келген балам насип кылсын. Амин, амин. Амин, Аллаху акбар. Жерде кылынган дуалар кабыл болот да, эже. Кыргызстанда кылынган дуаларды билиш кыйын. Себеп дегенде сиз ыхлас менен ишиде жүрөсүз да. Алла Тааладан бир нерсе үмүт кылып жүрөсүз да. Бир жакшылык болобу экен деген үмүт мененчи. Алла Таала сөзсүз түрдө кабыл кылат иншалла. Алла разы болсун. Мынакей эжелер, кантиңер эжелер кыйналбай элесиздерби? Жакшы. Ден соолугуңуздар жакшы элеби? Жакшы, рахмат. Машалла. Эже, сиз кыйын жүгүрөт турбайсызбы эже? Сиз сай кылганда жүгүрүп жүрдүңүз да? Сафа Марвада. Машалла. Ибадаттарга бекем боло бериңиз иншалла. Балдарыңызга дуа кылыңыз, үйдөгүлөргө дуа кылыңыз. Балдарым жөнөттү, балдарым Алла разы болсун. Машалла. Барып келиңиз. Машалла. Алланын үйүн көрүп келиңиз. Алла кабыл кылсын. Келиңиз деп жөнөттүк. Алла кабыл кылсын. Мусулмандарды ушул умрага, чоң ажыга келишти Алла Таала насип кылган болсун. Амин. Аллахка чексиз мактоолор болсун. Биздин акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Алла разы болсун эже. Кыргыз элим өнүккөн мамлекеттерден болсун. Дуаларыңыз кабыл болсун эже. Сага дагы рахмат. Амин, амин. Рахмат эже. Рахмат. Амин. Рахмат. تفضل مشكورا. تفضل مشكورا. ممكن يبدأ أولا؟ Dur, uzatsanız da uzar. Ne uzatsın? Birincisi. Ne uzatın? Demeye kılıp, acılar navalı cündü, makinesinden gelen adamlar cündü. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bayaqınız al olasız mı? Bayaqınız al olasız mı? Ya, söylerim. Elhamdülillah, Allah Teala hamdü sanalar, çeksiz maktolur olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatı durutlar olsun. Allah subhanahu ve teala çeksiz şükürler aytabız. Buna acılarımız Allah elhamdülillah bardığı den soğukları jakşı, amaldardı toluk atkarışı otat. Biz şu nersege kursambız.
kançalagan enelerimiz, kançalagan atalarımız baldarı menен geldi bu safarımızda. Bul dagı biz üçün çoğun vakit boldu. Bizde hazır 96, 84, bayağı aksakal kaç yaşta? 86 yaşta aksakallarımız menен gelip oturabız. 86 yaştagı aksakal var. 86 yaştagı aksakalımız. Maşallah. 96'dagı enemiz var. 84'teki enemiz var. Maşallah. Bunlar bardığı baldarı ata enesinin duasını alış maksatında gelişti. Bu çoğun vakit. Çoğun vakit. Bu ata enelerin uşul yerge alıp gelip atenelerin kursan kılıç degen nerse bu özü çoğun vakit. Buga jetken de var, jetpegen de var. Buga jetken de jetpegen de var. Biz dağın atabızdı alıp gel almaganga bugünkü çeyin armandabız da. Armandabız, atabızdı alıp gelen armandabız. Biroq enebizdi alıp gelip kaldık, oşonda bunun baktıсын oşonda sezgen elek. Ova da, bölökçe bolat ekendin? Ova. Men dağın enemi 84 yaşında alıp gelgemin. Ova. Çirak gelip ketken, oşol rahatsızlığın tağıp kalganından keyin bunun baktıсын biraz sezgen elek. Biroq bu dünyada ata-enege kança jakşılık kılıp, ata-eneni kança urmasıyın görsettim deseniz, ata-ene ötkөндөн keyin kıpınçalık bir kızmat kılbagan bolot ekes da. Tiriginde men kızmat kılıptam dep oyloyt ekes. Biroq ötkөндөн keyin özüңүздүn kılgan emgeğiңizdi tarazıga düşetken, oşol tarazıga düşkönde hiç kim emes bolot görüyoruz. Şoň üçin bu dünyada ata-enebizde kança urmat sıylasak, şunday bir Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın uluktap koygan Ka'basına gelip ziyaretlerdi kıldırıp kessek, bu degen çoğun nemat. Bu Allah Ta'ala'nın bu yerge buyruğu gelip ketiş. Şu buyruktu atkartırıp ketiş, ziyaret kıldırıp ketiş, bu çoğun uluk soğuptordun biri da. Şoň üçin men aytmakçılım, ata-enelerimizni bardığımız baldar birinci maksatımız ata-enelerimizni uşul yerlerge alıp gelip ziyaret kıldırıp uşo ata-enebizden pata duasını alıp kalıştık. Allah Taala bardığımızda nasip eylegen bolsun. Allah doğru yoldan adaştırmasın. Amin. Ajeke bu nerse kıstarma. Hazır ata-enelerin Dubaiga, Türkiye'ga, anan Rossiyaga aparıp es aldırıp keltat go. Bir 10 günge, 15 günge dep. Umuraga alıp kelse ekesi arzan bolot eken dep oylop kaldım ben. Anan fazileти күчтүү болот экен. Апасынын дуасын алат экен. Умуралар кабыл болсо, иншалла жаннатка барат да. Ошол алиг Россияга жөнөткөндөргө бир эки ооз айтып койсоңуз, ошондой эле расход кетет булга. Жалпы андан да аз кетиши мүмкүн, а? Эми бул тууралуу дагы бизге сапар кыла турган, зиярат кыла турган нерсени шарият көрсөтүп койгон. Bu kayısıl yerdi degende Makkatullah'a, Madina Peygamber Sizlam Meçhidine, Mescid-i Aksa. Uşu 3 yerge sayakat kılışka Allah Taala buyurgan. Uşul yerge barsa soğuk bolat. Soğuk bolat. Bu yerden bizden Allah Taala buyurgandan keyin ol yerden mukafatın Allah özü beret. Maşallah. Allah özü beret da. Bunu biz bilmeyiz. Kançalık derecede kendini Allah Taala çenemsiz verip bolat. Biz kalbimizde Allah'ın buyruğuna başı işimiz gerek. Anan oşonu atkarsak ele Allah Taala kıyamatta acirin inşallah veret da. Ümit Allah'tan. Biz ümit kılgıçıyız. Allah bergüçü. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şef siz başlayabilirsiniz. Assalamu alaikum, урматтуу достор, жамаат, агалар, эжелер. Мен Санжарбек Тыныбек уулу. Кезектеги Аллахтын коногун, умрачыларды кызматындабыз дагы бир рет. Бүгүнкү 10 февраль күнү учкан жамаатты жетектеп азыр келдик. Азыр Мекке шаарындабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис боюнча равиху кулубахум саатан ва саа, кээде өзүңөрдү эс алдырып тургула, жүрөгүңөрдү эс алдырып тургула деген пайгамбарыбыздын буйругу менен умра ибадатын кылган ажекелерибизди бүгүн бир эс алдырган жөнөдүк Жидда шаарына. Кызыл деңизге түшүрөбүз. Яхтага салып, кайык менен айлантырабыз. Ушундай бир эс алдыра турган жерге алып баратабыз. Биздин келгенибизге мына бүгүн 4-күн болду. Ажекелерибиз биринчи жолу умрасын кылышты. Андан кийин экинчи рет
аталарына, чоң аталарына кылган умра ибадаттарын аткарышты. Бүгүн бир аз ошол ортодо эс алуу болсун. Эртең ибадатка дагы кайра күч менен ибадат кылсын деп ошону уюштурган болдук. Аллах Таала кабыл кылсын. Биздин ар сапарга келген сайын бир курсан болгонубуз, мурдагы алып келген 1 ай мурдагы жамаатка караганда бул жамаатта жана Абдулмалик ажы айткандай эле, бул жак биздин Тагаз болот, Ноокаттын группасын жетектеп келген. Апасы менен, атасы менен келгендер аябай көп болду. Умрага апасын алып келген, атасын алып келгендер. Кандай гана бактылуу адамдар. Анткени Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ва қада роббука алла та'буду илля ия ва бил валидайни ихсана" деген. Аллах Таала өзүнө гана ибадат кылууну буйрут, жана ата-энеге жакшылык кылууну буйрут дейт. Аллах Таала Кур'анда биз адамдардын бардыгына, пенделерге Аллахтын өзүнө сыйынгыла, ибадат кылган буйрут, ошодон кийин эле шыр ата-энеге жакшы мамиледе болгула дейт. Экинчи кезек ата-эне. Азыр бул аятты толук түрдө амал кылган жамаат болду бул жерде. Биринчиси Аллахка моюн сунуп, Аллахтын ыраазылыгы үчүн келип, ыйык Мекке шаарында умра кылып, Кабаны зыярат кылып атышат. Ошол эле маалда ата-энесине жакшы мамиле кылып калат. Кимде ким ата-энеси менен келген болсо, ушул аятты тагыраак айтканда жашоонун негизги маңызын ишке ашырып атат. Кандай гана бактылуу адамдар. Жана Дамлал айткандай эле, кийин ата-энесин алып келе албагандар кандай гана өкүнүчтүү. Азыр кимдин ата-энесин алып келе албагандар кандай гана өкүнүчтүү. Чынында айтабыз, капачылык болбосун. Кымбат машина айдап жүрүп, ата-энесин конокко, тойго алып баргандан көрө, арзан машина айдап, же болбосо жөө жүрүп болсо да бул жерге бир жолу, эки жолу алып келип койсо, бул эки дүйнө өкүнбөй турган нерсе. Качан өкүнүч болот? Эгер мүмкүнчүлүгү аткара албай турган болуп калса, ата-энесин канчалаган жамааттын арасынан алып келе албагандар болушту. Ата-энебиздин ден соолугу жарабай калды, ата-энебиз өтүп кеткен депчи. Ошондой өкүнүчкө болуп калбагыңыздар үчүн биз дагы силерге кайрылат элек. Ата-энеңиздерди жөнөтүңүздөр. Кийинки сөз бул өкүнүч болот. Мен алып бара албай калдым, мен келип кала албай калдым деген сөзчү. Сиздер ким акылдуумун десе, жашоодогу эң акылдуу адам Аллахка моюн сунат, ата-энесине жакшы мамиле кылат. Андан кийин башка иштер, мисалы, үчүнчү очередте башка семья, жумушуң, туугандарыңчы. Анан баса белгилей турган жерибиз бүгүнкү бул иретте келген жамааттын дагы өзгөчөлүгү ибадатка аябай бекем жамаат. Тагыраак айтканда күн сайын умра кылып аткан жамаат. Умраны бүтүп, кайра экинчи сыра умра кылып, андан сырткары Кабага барып, таваф кылып, 7 жыл айланып, таваф ибадатын кылгандар. Жана 5 убак намазга бара албаса дагы 2-3 жолу барып аткан жамаат болду. Биз көп байкадык, кээ бирки адамдар умрага келгенде саякат иретинде келип, көрүү үчүн кылат, бирок мул жамаат иншалла бир сыра көрүп коесуздар, жалаң ибадат үчүн келгендер. Аллах Тааланын айткан: "Атиммул хаджа вал умрата лилла". Умраны жана ажылыкты Аллахтын ыраазылыгы үчүн аткаргыла деген буйрукту толук аткарган, Аллахка толук моюнсунган жамаат болду. Аллах Таала бул жамаатыбыздын кылган ибадаттарын кабыл кылсын, баарыбыздын өмүрүбүзгө тынччылык жана береке берсин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sal ayollar nararoq bo'lgani suratga qarag'lar, suratga. 1-2-3 deb. Mana shu yerda suylab qo'ying ham. Так, нахмадуху нусалли аля расулил карим. Урматтуу жамаат, мына биз азыр турган жер Жидда шаары. Жидда шаары дегени мааниси чоң эне деген. Чоң эне шаары. Кайсы чоң энебиз? Бардыгыбыздын чоң энебиз болгон Хава энебиздин атына коюлган шаар. Хава энебиз жерге биринчи түшкөндө ушул Жидда шаарына түшкөн. Ошондон ушул шаарга ат аталган. Мына биз турган мечит Жидда шаарындагы Касас мечити. Касас мечити кыргызча которулганда Касас деген өч алуу деген. Кимдир бирөө кылмыш кылса, бирөө-бирөөнү өлтүргөн болсо,
шарият боюнча анын туугандары өлтүрүүчү адамды соттун чечими менен өлтүртөт кайрачы. Адам өлтүргөн адамдар могул сот эмеси зданиясы аркаңызда турган жер. Соттон өкүм чыккандан кийин келип ушул жерде касас иши аткарган, өкүм аткарылган. Соттун чечиминен кийин өлтүрүүчү адам ушул жерде өлтүрүлгөн. Анан мынул жерлер азыр бир аз жасалган парк болуп баратат. Эң акыркысы ушул 2009-дарда токтогон. Азыр башка жакта бар. Өкүмдү ишке аткарыла турган Рият шаарында. Ушул жерден мурда болуп турган. Кимде ким зына кылган болбосо, ташбаран урулган жерде ошол жерде болгон. Урлук кылган болсо, кол кесилген жерде ошондо болгон. Бирөөнү өлтүргөн болсо, өлтүрүлгөн адамды дагы өлтүрүүчү адамды өлтүргөн жерде ошол жерде болгон. Башы чабылган, асылынган дегендей. Азыр биз турган зыярат кылган жер ушул Аллахтын өкүмү ишке ашып турган жерлердин бирөөсү иншалла. Анан дагы биз нары улай жол тартабыз. Сиздерди бир токтотуп эме кылган болдук. Анан автобустарыбыз келди, мына жакыныраак жакка алып келдик. Бая бир аз тураместик кетип калган. Баштан мурдагы булар эми мына бизден автобустагылар жөн эле токтоп өтүп кетет эле көрсөтүп элечи. Түшүткөндөн бир аз өтүп кетти. Азыр кайра автобустар келди иншалла. Maşallah. Бұл енебіз қанша жашта эле? 94. 94 жашта екен енебіз. Ең кішіне боласың мен. Машалла. Ең кішіне боласыз сіз біз дағы. Ежем бұяқ. Машалла, бұяқ етейін. Машалла. Сон деген да? Қыздардан чоңы, болдардан ең кішінесімен. Барыңарда салам. Allah razı olsun. Туғандар. Gelgiledin. Gelgile. Ağacıға. Allah қалса сілерге де дұға қылдық. Барыңыздарға. Насip болсын. Allah razı olsun. Kızıl Deniz'e daha жетip geldik buyurursa. Kızıl Deniz'e жетip geldik. Mına Kırgızlar. Bärle Kırgız. Kırgızlar Makkani eylep aldıdır. Haramga barsaң деле Kırgız. Haramdan çıksaң деле Kırgız. Kırgızstanlıkların bardығы Özbegi, Kırgızı, Uyguru, şerlikler bardығы Kırgızstanlıklar. Mına ki. Maşallah. حد بقى يوديني من النوم لما تيجوا ما فيش لا يا حاج يا حمود يا حمود 5 دقائق زياده هناك تولغر هناك نحن نركب باقي آخر
Tartып atıp düşüp ketpеңи. Hacı, esme'e. Bir nark oldu bana verin. Verin. Çık verin. Bu ne kaçırın? Rahmat var. بسم الله الرحمن الرحيم. انا البوت في البحر الاحمر اصلا مخشنا كمان. لا براحتنا لا ولا شويه ارشدين صح؟ شويه ارشد. Pancardan mı? Yok şöyle. قدام اللي عايز يطلع قدام. بسم الله. مين قرن مين؟ بسم الله. بسم الله. Oldu çürün oldu. Ha hazır. Mana gençler? Mana gençler? Astığı böyle. خلاص كده ما هو كده انت برضه بعدين لما تيجي You are son of İshak, ha? Bu avtobus nerede çıkıyor? Balasken. Bangladeş'ten gidiyorum. How old are you? Huh? عربي. English no, huh? Age, your age. عمرك كم؟ 21. Older son, huh? First son. Four. Yok. Second. Aralaştılar. في مكان فيديو بس foto alalım bas. Video foto alalım bas. Hangi video?
يعني يجعل السباحة على طول وناكل البيك هنا تكلم معه هي كل باص يتين من عبد الحكيم عبد الجريز بايون الواتساب يقول عبد الحكيم السباحة تم النهاية عبد الحكيم تحت الماء حاليا في سور السيارة تحت الماء هو؟ نعم تحت السيارة يعني إذا حجزنا هذا في حمام يقول مكان شيء Moğol dengizin ceyegindeki restoran eken. Moğol jakta çoң kayıklar var eken. Dengizge çıkıp turgan tuura dengizge çıkıp turgan çoң kayıklar var eken. Moğol taş eken. Sunun taşı bolsa gerek. Katamaranlar varken bu yerde. Şunda okşaydı. Buyursa gelip kaldık kayra. Denizde bir aylanıp geldik. Kanday eken? Jaktı mı? Ha maşallah. Mazza kıldılar mı? Ha. Siz hem mazza kıldınız mı? Maşallah. Öte şirin tamam eкен. Maşallah. KFC отдыхает eкен. Cidda şahri. Fevral 2022.
Короче, KFC салат екен да. Халал, тем более, халал. KFC болса. Амин, амин. Амин. Амин, амин, амин. Амин. One minute.